2024-жылы Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калааны өнүктүрүүдө олуттуу өзгөрүүлөргө жетишти. Бул иштердин баары шаар тургундарына жана Борбор калаанын конокторуна ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Бишкек шаарынын бюджети 2024-жылы шаардын бюджети муниципалитеттин токтому менен бекитилип, консолидацияланган бюджетинин киреше бөлүгү айылдык аймактарды эске алуу менен 32 миллиардтан ашык сомду түзгөн. 2024-жылы жергиликтүү бюджеттин кирешелери 37 миллиард сомго аткарылды. 2023-жылга салыштырмалуу 170%га аткарылып, же 15 миллиардка жакын сомго көп болгон. Салыктык кирешелер 16,6 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга карата өсүү 127%дан ашты. Ал эми салыктык эмес кирешелер 8 миллиард сомдон ашык болуп, 2023-жылга салыштырмалуу 6,5 миллиард сомдон ашык болгон. 2025-жылы Бишкек шаарынын бюджети Бишкек шаардык кеңештин токтому менен трансферттерди эсептебегенде 23 миллиард сом суммасында бекитилди. Салыктык кирешелер 17 миллиардтан, салыктык эмес кирешелер 3 миллиард сомдон ашык, активдер жана милдеттемелер 2,5 миллиард сом суммасында пландаштырылууда. Административдик аймактык реформа. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкекке 8 айыл аймагы кошулуп, Борбор калаанын аянты 28.109,97 гектарга кеңейди. Шаар калкы 132.380 кишиге көбөйгөн. Кошулган аймактарда Бишкек шаарынын балансына коммуналдык ишканаларды, турак жай коммуналдык комплекс объекттерин кабыл алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп, Аламедин жана Сокулук райондорунун аймагында жайгашкан социалдык объектлердин тизмеги такталып, жол тармактары, көпүрөлөр, белгилер, тротуарлар инвентаризациядан өттү. Ошондой эле коомдук транспорттун жаңы линиялары кошумча ачылды. Жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу. 2024-жылы 6 негизги көчөдө кеңейтүү, реабилитациялоо иштери аяктап, 22 чакырымга жакын жол оңдолуп, курулуштун сапатын көзөмөлдөө системасы колдонулду. Бул өз кезегинде 345 миллион сом үнөмдөөгө жана объекттерди пайдаланууга тапшырууну тездетүүгө шарт түздү. Мындан тышкары Карадария көчөсүндө жаңы жолдун курулушу башталды. 2024-жылдын жай мезгилинде 5 көчөдөгү эски асфальттан чыккан фреза кайрадан иштетилди. Фреза жалпысынан 174 ички кварталдык көчөлөргө төшөлүп, жаңыртылган жолдун узундугу 58 чакырымдан ашты. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан 2024-жылы 83 объектте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, анын 75 объектисинде иштер аяктады. Ошондой эле асфальт бетон заводдорун монтаждоо жана демонтаждоо боюнча мурда түзүлгөн келишимдерди кайрадан карап чыгуунун жыйынтыгында 4 миллион 500 миң сом үнөмдөлдү. Германия өнүктүрүү банкынын линиясы боюнча шаарга Түркия мамлекетинен чыгарылган 68 бирдик автобус келди. Электробустарды киргизүү долбоору шаардагы экологиялык таза коомдук транспортты өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп саналып, жүргүнчү ташуулардын сапатын жогорулатууга багытталган. Азия өнүктүрүү банкынын шаар транспортун электрлештирүү долбоорунун алкагында Борбор калаага жалпысынан 120 электробусту алып келүү боюнча келишим түзүлгөн. Алар июнь айынын аягында келүүсү күтүлүүдө. Учурда Бишкекке айдоочуларды даярдоо үчүн 2 электробус келген. Автобустук депону жаңылоо боюнча курулуш иштерин аткарууга Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасы менен кытайлык компаниянын ортосунда келишимдер 2024-жылы 9 сентябрда түзүлгөн. Учурда подрядчы тарабынан курулуш иштери жүрүп жатат. Иш графигине ылайык автобазаны модернизациялоону 2025-жылдын май айынын аягына чейин аяктоо пландалууда. Электробустардын негизги партиясы модернизациялоо аяктагандан кийин базаларга алынып келинет. Чыңгыз Айтматов проспектисин реконструкциялоо. Чыңгыз Айтматов проспектиси Абсамат Масалиев проспектисинен тартып, Семетей көчөсүнө чейин кеңейтилет. Жол 6 тилкелүү болуп, четтерине велосипед жолдору төшөлөт. Реконструкциялоо президенттин башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Аткарылуучу жумуштарды 2025-жылдын май айынын аягына чейин бүткөрүү пландалууда.
турак жай, коммуналдык чарба. Тазалык, Бишкек жашыл курулуш, Бишкек асфальт сервис, Бишкек жарык, Бишкек жылуулук энерго, Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканаларына жалпы жонунан 243 даана атайын техника алынды. Инвестициялар. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, Бишкекке келген инвестициянын көлөмү 3 миллиард АКШ долларын түзөт. Мындан тышкары мэрия тарабынан 1 миллиард АКШ долларынан ашык инвестициялык келишимдер түзүлүп, учурда төмөнкү негизги долбоорлор активдүү ишке ашырылууда. Индустриалдык парк куруу долбоору. Бул долбоорго багытталган жалпы инвестициянын суммасы 95 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек шаарындагы эски Аккула ипподромунун ордуна заманбап турак жай, бизнес комплексин куруу боюнча инвестициялык долбоору. Жалпы инвестициянын суммасы 300 миллион АКШ доллардан ашык түзөт. Жылуулук электр борбору 2 ишканасынын аймагында жаратылыш газында иштеген электр станциясын куруу долбоору. Жалпы инвестициянын суммасы 300 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек Селмаш техникалык жабдууларды курулуш эксплуатация өтүү моделине ылайык долбоорду ишке ашыруу боюнча түркиялык Altai Energy компаниясы менен келишим түзүлдү. Жалпы инвестициянын суммасы 210 миллион АКШ долларын түзөт. Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын колдоосу менен Кыргыз Республикасында абанын сапатын жакшыртуу долбоору ишке ашырылып жатат. Аталган компоненттин суммасы болжол менен 7,1 миллион АКШ долларын түзөт. Асма жолдун курулушу боюнча долбоор каралууда. Азыркы учурда демөөрчүлөр табылып, 300 миң АКШ долларга учурда техникалык, экономикалык негиздеме даярдалды. Саркынды сууларды тазалоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу, биологиялык тазалоону азыктандыруучу заттардын негизинде Бишкек шаарынын тазалоочу курулмаларын модернизациялоо долбоору. Жалпы инвестициянын суммасы 56 миллион АКШ долларын түзөт. Социалдык жана ири объекттерди куруу. Биринчи жолу жергиликтүү бюджеттен социалдык объектлердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулуп, бул иштерге 5 миллиард сомго жакын каражат бөлүндү. 2024 жылы Борбордук аянт реконструкцияланып, аянттагы мамлекеттик туунун флагштогу жаңыртылды. Достук монументин капиталдык оңдоо иштери бүткөрүлдү. Ошондой эле 10 балабакча, 4 билим берүү мекемеси ачылган. Чыгыш 5 кичи районундагы менчиктештирилип кеткен Баластан балабакчасы УКМКнын жардамы менен мэрияга кайтарылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, балдарга эшигин ачты. Номер 68 гимназия мектебинин аймагында спорттук корпус, номер 9 балдар искусство мектеби курулуп, пайдаланууга берилди. Ошондой эле билим берүү уюмдарынын авариялык корпустарында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары жаңы конуштарга 3 медициналык борбор курулду. Күз-кыш мезгили, жылытуу мезгили жалпыстан туруктуу өттү. Бул өлкө жетекчилигинин иш аракеттерди натыйжалуу координациялоонун жана ыкчам чечимдеринин аркасында мүмкүн болду. Энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында Бишкек шаарынын электр станциялары ачык акционердик коомунун Бишкек жылуулук электр борбору жана Бишкек жылуулук тармак филиалдарынын мүлк комплекстери Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлгөн. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин тапшырмасынын алкагында кеңири иштер жүргүзүлүп, быйылкы жылытуу мезгили ийгиликтүү аяктады. Агулак көмүргени муниципалитеттин балансына өткөрүлүп, жылуулук электр борборунун от казаны жана турбиналык жабдуулары капиталдык оңдоодон өттү. Ошондой эле номер 3 жана номер 4 энергоблоктор оңдолду. Жылытуу мезгилинде 1 миллион тонна көмүр, 70 миллион куб газ жана 2000 тоннага жакын мазут сарпталган. Отун менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, кампада 120 000 тоннадан кем эмес көмүр резерви сакталып турган. Өзгөчө кырдаал суу каптоону жана селди алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилип, 2 этап менен механикалык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Шаардын бюджетинен каражат бөлүнүп, Маңкажар кокусунан келип түшкөн сууларга атайын шлюз орнотулуп, арыктар жасалып,
турак жай үйлөргө коркунуч жаралбай турган шарт түзүлүүдө. 30 жылдан бери каралбай келген ирригациялык тармактарды тазалоо, түтүктөрдү оңдоо иштери улантылууда. Жай мезгилинде суу тартыштыгынын кайталанышын болтурбоо үчүн орто алыш суу топтомосунда изилдөө жана тазалоо иштери жүргүзүлдү. Баш кара суу топтомосунда 5 скважина бургулоо иштери аткарылды. Мындан тышкары Баш кара суу топтомосунан Чүй облусунун Баш кара суу айылына чейин 2300 метрде түзгөн суу түтүгү тартылды. Ошондой эле 30 жылга жакын убакыт ичинде тазаланбай келген аламүдүн жана аларча сууларынын нугу тазаланууда. Социалдык блок. Билим берүү тармагында 2024 жылы шаардагы 10 бала бакчанын максималдуу аянттарын натыйжалуу пайдалануу үчүн жылма керебеттерди колдонуу аркылуу балдардын санын көбөйтүү боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылды. Шаардын бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдарында этностем долбоору ишке ашырылып, керектүү жабдуулар сатылып алынды. Көп тилдүү билим берүү долбоору жана STEM ресурстук борборлору ишке киргизилүүдө. Ошондой эле жаш мугалимдин депозити программасы улантылууда. Мектептерде акылдуу чөйрөнү түзүү үчүн санайып мектеп долбоору ишке ашырылды. Анын максаты билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана билим берүү процесстерин автоматташтыруу болуп саналат. 2023-2024 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын окуучулары 34 алтын сертификатка ээ болгон. Ошондой эле республика боюнча 57 алтын тамга артыкчылык аттестатынын 31-ин, башкача айтканда 54%-ын Бишкек шаарынын мектептеринин бүтүрүүчүлөрү алышты. Алардын ичинен Бишкек шаарынын муниципалдык мектептеринин бүтүрүүчүлөрү 22 аттестат алып, 38% түздү. Маданият чөйрөсүндө 8 өлкөдөн жана Кыргыз Республикасынын 7 областынан 239 баланын катышуусу менен Наристе 4-чү эл аралык балдар фольклордук фестивали өткөрүлдү. 2024 жылы Бишкекте көз карандысыз мамлекеттеринин шериктештигине катышкан мамлекеттердин балдардын ачык Дельфи оюндары өттү. Мындан бир нече күн мурун Бишкек Дельфи 2025 оюндары старт алды. 2024 жылы Жуманазаров атындагы спорт мектебинде ок атуу бөлүмү үчүн жаңыланган зал ачылды. Ленин районунда дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси курулуп, балдарга эшигин ачты. 2025 жылы Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калааны өнүктүрүүгө багытталган бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууну пландаштырган. Автоунаа жолдорунун өтүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында 2025 жылы ири долбоорлор 8 борбордук көчөдө реабилитациялоо жана жаңы көпүрөлөрдү куруу иштери башталды. Социалдык тармакта дагы бир катар объектилерди ачуу пландалууда. Алга республикалык дене тарбия жана спорт борборунун ордуна трибуналары бар көп функционалдуу стадион курулууда. Бул стадион ФИФАнын талаптарына ылайык курулуп жатат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи аренасында кайрадан жандандыруу иштери жүрүүдө. Жакын арада Көлмө конушундагы китепкана, Месарош көчөсүндө мамлекеттик архивдин имараты, Көкжар конушунда 5 унаага ылайыкталган тез жардам станциясы менен үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, номер 1 мектеп интернатынын имаратына кошумча спорт залы, Ак Босого конушундагы сейил багын ачуу пландалууда. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы сейил багында Улуу Ата мекендик согуштун 80 жылдыгына арналган көргөзмө залы курулууда. Манас эстелигинин постаментинин реконструкциясы жүрүүдө. Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасына экинчилик таштандыларды кайра иштетүүчү жабдыктарды жана сорттоочу комплексти курууга бөлүнгөн 100 миллион сомду өздөштүрүү иштери башталды. Мындан тышкары полигондун аймагында өрттөө калдыктарын кайра иштетүүчү заводдун курулушу пландалууда. Борбор калаада Циндао шаарына келген кытайлык инвесторлор менен биргеликте питомник куруу процесси жүрүп жатат. Бир айдын ичинде эксперименталдык түрдө 5 гектардан ашык аянтка 12300 бийик дарак көчөттөрү, 9000 бадал отургузулду.
Питомник жалпы 100 гектарға жақын аянтқа пландаштырылған. Бүгінгі күндө Бишкек тез өнігіп жатқан, кардиналдуу өзгөрүүлөрдөн коркпогон шаар. Көптөгөн жаңы имараттар курулуп, заманбап инфраструктуралык объектилер пайда болуп, соода ишкерлик аймагы кеңейип, жолдор оңдолуп, кирешебиз жылдан жылга өсүп жатат. Алдыда биздин бишкектиктердин жашоо шартын жакшыртуу боюнча дагы көптөгөн милдеттерибиз, максаттарыбыз бар. Биз биргеликте шаарды мындан да маданияттуу, таза жана кооз кылабыз.